Алабука кесиптик колледжинин математика окутуучусу Айкишева Гүлшайыр Ниязбековна. Геометрия сабагы. ПНК 4-9 тайпасы 1-курс. Сабактын темасы конустун, кесилген конустун көлөмдөрү. Сабактын максаты конустун, кесилген конустун көлөмүн табууну билүү жана түшүнүү. Айлануу теориялары боюнча билимдерин кеңейтүү жана аны практикада колдонуу ыкмаларын өнүктүрүү. Эмгекке, чыдамкайлууга тарбиялоо. Сабактын планы: 1. Конустун көлөмүн табууну билүү. 2. Кесилген конустун көлөмүн табууну үйрөнүү. Биз билебиз балдар, мурунку сабактарда конус боюнча таанышканбыз. Демек конус тек бурчтуу үч бурчтукту анын катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Ошондой эле эске салып кетели балдар, конустун тегиздик менен дагы кесилиштерин. Мында эгерде тегиздикти негизине параллель болгон тегиздик менен кессек, кесилишинде тегерек пайда болот. Аны силер чиймеден көрүп турасыңар. Ал эми конустун ок аркылуу өткөн тегиздик менен кессек, кесилишинде тең капталдуу үч бурчтук пайда болот. Мында тең капталдуу үч бурчтуктун каптал жактары конустун түзүүчүлөр менен дал келет. Ал эми негизи конустун диаметри менен дал келет. Конустун элементтерин да бир эске салайлы. Конустун чокусу, бийиктиги, огу, диаметри, эми балдар, мына ушул конустун көлөмүн табуу үчүн 44-теореманы далилдейбиз. Конустун көлөмү негизинин аянтынын бийиктигине көбөйтүндүсүнүн 1/3 барабар. Мына ушул теореманы далилдөө керек. Ал үчүн бизге берилген конуска иштен сызылган эң бурчтуу туура пирамида берилсин. Мында конустун бийиктиги менен пирамиданын бийиктиктери бирдей болот. Бизге белгилүү, пирамиданын көлөмү VN барабар 3/1 SN көбөйтүү H. Башкача айтканда, негизинин аянтынын бийиктигине көбөйтүндүсүн 3/1 барабар формуласы аркылуу аныктала тургандыгы бизге белгилүү. Мында H бийиктиги, ал эми SN эң бурчтуу туура пирамиданын негизинин аянты. Энди чексиз чоңойткондо SN барабар PR квадрат болот. Башкача айтканда, S барабар PR квадрат конустун негизинин аянты болуп эсептелет. Конустун көлөмүн V аркылуу белгилеп, жогорудагыдай талкуулоо жүргүзсөк, VN барабар V болот дагы. Демек, пирамиданын көлөмү конустун көлөмүн аныктап калат. Анда пирамиданын көлөмүнүн формуласынан VN барабар 3/1 PR квадрат H формуласын алабыз. Демек, конустун көлөмү негизинин аянтынын бийиктигине болгон көбөйтүндүсүнүн 3/1 барабар. Бизде конустун негизи тегеректи берет. Ошондуктан биз S'тин ордуна тегеректин аянтынын маанисин койдук. Демек, бул формула конустун көлөмүн табуунун формуласы болуп эсептелет. Демек, теорема далилденди. Эми балдар, биз кесилген конустун көлөмүн табабыз. Кесилген конустун көлөмүн табуу үчүн кандай тело кесилген конус деп аталат балдар? Тек бурчтуу трапецияны анын кичине каптал жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело кесилген конус деп аталарын биз өтүлгөн сабакта да үйрөнгөнбүз. Ошондой эле биз кесилген конустун тегиздик менен дагы кесилиштери менен таанышканбыз балдар. Чиймеде көрүнүп тургандай, кесилген конустун ок аркылуу өткөн тегиздик менен кесилиши тең капталдуу трапецияны берет. Мында тең капталдуу трапециянын каптал жактары конустун түзүүчүлөрү менен дал келет. Ал эми негиздери радиустары менен дал келет. Андан кийинки чиймеде конустун негизине параллель болгон тегиздик менен кескенде кесилишинде тегерек пайда болот. Демек, эми балдар, биз кесилген конустун көлөмүн табуу үчүн кесилген конуска иштен сызылган эң бурчтуу кесилген туура пирамиданы карайбыз.
чиймеде мындай нерселер көрүнүп турат. Демек, кесилген туура пирамиданын көлөмү v-н барабар 3/1 көбөйтүү h s1 кошу тамыр алдында s1 көбөйтүү s2 кошу s2. Мында h кесилген туура пирамиданын бийиктиги, ал эми s1 s2 негиздеринин аянттары. Жогоркудай талкуулоонун негизинде энди чексиз чоңойткондо s1 s2нин маанилери конустун негиздеринин аянттарына умтулат. Башкача айтканда s1 барабар πr квадрат, s2 барабар πr квадрат болот. Ал эми v-н көлөмү кесилген конустун v көлөмүнө умтулат. Демек балдар, анда төмөнкү формулага ээ болобуз. v барабар 3/1 π h кашанын ичинде чоң r квадрат кошу чоң r көбөйтүү кичине r плюс кичине r квадрат. Мына балдар, мына ошентип биз кесилген конустун көлөмүн табуунун формуласын келтирип чыгардык. Демек балдар, бүгүнкү темада конустун жана кесилген конустун көлөмүн табуунун формуласын чыгардык жана үйрөндүк. Эми балдар, бул теманы бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй мисалдарга токтололу. Биринчи мисал балдар, конустун октук кесилиши каптал жагы 10 см, негизи 8 см болгон тең капталуу үч бурчтук конустун көлөмүн тапкыла. Мына балдар, чиймеден көрүп тургандай, конустун октук кесилишин силер көрүп турасыңар. Демек, анда конустун кесилиши тең капталуу үч бурчтук болгондуктан каптал жактары барабар. Анда АП барабар СП барабар 10 см. Ал эми Асы негизи конустун диаметри менен барабар болот дагы 8 см. Көлөмүн табыш керек. Демек, конустун көлөмүнүн формуласы негизинин аянтынын бийиктигине көбөйтүндүсүнүн 3/1 барабар. Мында биз чиймеден А10 таап алсак, ал 4 см барабар болот. Ал эми бизге формулада бийиктик белгисиз. Бизге бийиктигибиз ОП. Мында ОПны биз АОП тик бурчтуу үч бурчтугун пайдаланып, Пифагордун теоремасынын негизинде таап алдык. Ал 2 көбөйтүү тамыр алдына 21 см барабар. Мына ушул маанилерди эми формулага койсок, балдар, конустун көлөмү 32 көбөйтүү тамыр алдына 21 бөлүнгөн 3 π сантиметр кубка барабар болот экен. Мына балдар, биринчи мисалдагы конустун көлөмүн таптык. Эми экинчи көнүгүүгө токтололу. Кесилген конустун негиздеринин радиустары 0,1 метр жана 0,9 метр. Түзүүчүсү 1 метр. Анын көлөмүн тапкыла. Мына чиймеде кесилген конусту көрүп турасыңар балдар. Демек, негиздеринин радиустары белгилүү экен, көлөмүн табабыз. Формуласы бизге белгилүү. Формуласы v барабар 3/1 π көбөйтүү h чоң r квадрат кошу чоң r көбөйтүү кичине r плюс кичине r квадрат. Мына балдар, мен силерге кошумча чиймени да чийип койдум бул жерде. Демек, бул жерде бизге дагы формуладан карап турсаңар, бизге радиустар белгилүү экен формулада. Формулада бизге h белгисиз. Мына ушул h'ты ушул чийме боюнча тик бурчтуу үч бурчтукту пайдаланып таап алдык. H'тын мааниси 0,16 метр. Мына ушул маанилерди кесилген конустун көлөмүн табуунун формуласына коюп, берилген амалдарды аткарсак, 0,1182 π метр кубка барабар болот. Демек, кесилген конустун көлөмүн таап алдык балдар. Мына балдар, демек, өтүлгөн темалар боюнча биз мисалдарды иштедик. Эми балдар, сабактын акырында бул теманы түшүнүү үчүн биз конустун көлөмүн табуу үчүн өтүлгөн темаларды да билишибиз керек экен. Ошондой эле конустун тегиздик менен кесилиштерин, конустун элементтерин, формуласын билүүбүз керек. Кесилген конустун көлөмүн табуу үчүн
кесилген конустун тегиздик менен кесилиштерин, кесилген конустун элементтерин, формуласын дагы билүүбүз зарыл. Ошондой эле мектептин курсунан белгилүү болгон Пифагордун теоремасын жана анын кайсы үч бурчтук үчүн колдонушун дагы билүүбүз керек. Ошону менен бирге эле тик бурчтуу үч бурчтуктун жактарынын жана бурчтарынын байланышын билүү керек. Мына балдар, мына ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктадык. Үйгө тапшырма параграф 41, көнүгүүлөр 2, 3, 4 жана 10 көнүгүүлөрдү иштеп келесиңер. Саламатта калгыла.